Пригород жалпы билим берүү орто мектеби. Кайталоо сабагы 6-класс. Окутуучу Анара Расабековна. Балдар, биз бүгүн кыргыз тили боюнча окуу жылдын башынан берки алган билимибизди сынап көрөбүз. Ал үчүн 10 тесттик тапшырма берилген. Ар бир тапшырмада 10дон жооп катылган. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм. Биринчи суроо. Сүйлөмдүн ээси заттын эмнесин билдирет? А варианты заттын санын, Б варианты заттын сын-сыпатын, В варианты заттын атын билдирет. Экинчи суроо. Аныктооч кайсы суроолорго жооп берет? А варианты ким эмне, Б варианты кандай кайсы, В варианты эмне кылды, эмне кылат. Үчүнчү суроо. Жалпы таандык мүчө кайсы вариантта катылган? А варианты га, Б варианты ныкы, В варианты дан. Төртүнчү суроо. Кимди эмнени деген суроо эмненин суроосу? А варианты аныктоочтун, Б варианты толуктоочтун, В варианты бышыктоочтун суроосу. Бешинчи суроо. Бышыктоочтун суроосун тап. А варианты кимдер эмнелер, Б варианты канчалык кантип, В варианты кимди качан. Алтынчы суроо. Баяндооч заттын эмнесин билдирет? А варианты сапатын көлөмүн, Б варианты кыймыл аракетин, В варианты сын сыпатын. Жетинчи суроо. Аныктооч сүйлөмдө талданганда кандай сызык менен сызылат? А варианты 2 сызык менен, Б варианты толкун сызык менен, В варианты үзүк сызык менен. Сегизинчи суроо. Асандын аркасынан чуркап кетти. Бул сүйлөмдөгү татаал баяндоочту тап. А варианты асандын, Б варианты аркасынан, В варианты чуркап кетти. Тогузунчу суроо. Баяндоочту тап. А варианты бийледи, Б варианты меники, В варианты кызыл. 10 суроо. Баяндоочтун түзүлүшүнө карай кандай түрлөрү бар? А варианты жөнөкөй жана татаал, Б варианты айкын жана так, В варианты жообун билбейм.